Алмамбет Насыркановичте. Таможня өкүлү же Финполиция айтсаңыздар, акыркы ушул жылдары 2 жылдын ичинде контрабанда боюнча канча иш козголду? Алмамбет Насырканович 2012 жылдан баштап 2012 жылы 55 иш козголгон, 13 жылы 145, 14 жылы 148, 15 жылы 156, 16 жылы 195, 2017 140, изни 240 материал өткөрүп бердик Финполицияга, 184 козголду. 18 жылы 240 материал өткөрүп бердик, 149 козголгон ошол малда. Биз ушул суроо берсек, дайым бир башка цифралар менен кутуласыңар да, менен макул. Конкретно берейинчи. Сотко жетип, канча резонансный иш ушу контрабанда менен күрөш. Силер жана бир пачка сигаретти деле статистикага кирип койдуңар да, 145-150 деп. Үрөйдү үчүрө турган бир 3 факты барбы контрабандай? Анан мен айтып берейин сизге. Биз материалдарды тергөө жок, биз Финполицияга өткөрүп беребиз материалдарды, Алмамбет Насырканович. Эми мен айтып берейин. 16-17 жылы аэропорттан келаткан 2 чоң фура сотовый телефондору менен Чүй областык финансы полициясы тарабынан кармалып, 2 килейген фурла, ал бир нече 5-6 миллион долларын окаты. Финполиция тарабынан кармалып, ошол соттон кийин акталып, мамлекетке бир да сотка өткөн жок, товарынды алып кетти, тигилер да кутулуп кетти. Мына ошону азыр иликтеген киши жок. Мындан тышкары, мына жалпы статистика боюнча, бул биздин жомок эмес, 180 миллиардтан 240 миллиардка чейин бүгүн көмүскөдө. Анын 60-70% контрабанда. Бүгүн айтат контрабанда жок. Демек контрабанда бар, контрабандист жок. Эми ошон үчүн контрабанда менен күрөш начар болуп аткандыктан ушул статистика чыгып атат да. Мына Минэконом айтып атат, ар бир 4-чү литр бензин бул контрабанда деп Минэконом айтып атат. Эми жана Сайматинин системасы боюнча Турциядан алган декларацияны алып туруп эле булар менен сверка кылсаңар эле чыгып калат. Турция берет силерге канча акча өткөн, канча кимдин фамилиясына келген. Ошону алып эле сверка кылга, бу жерден чыгып калат. Ким ошондо начальник пост болчу, ким кой бербейген, ким аларды декларацияга кийриген эмес. Ошондо эле булуп чыгып калат да бүгүн болбосо эртең. Анын баары документ, анын баары ис, анын баары бир казыла турган нерсе да. Ошондуктан мына биз да жанагы түзүлгөн комиссиянын алкагында бул запросторду жөнөтөбүз. Силер дагы урматтуу күч органдары, Жеңиш Парпиевич, Турцияга запрос бергиле. Ошол жерден эле чыгып калат. Ошондо анан үрөйдү учурган цифралар чыгат. Миллиарддаган доллар ошол тиги самолет 10 секунд. Турцияга, Стамбулга, Кытайга кетип аткан акчалардан чыгып атат. Эгерде ар бир миллион доллардан 200 доллардан алса пара, мен эсептеп отурдум, айына миллион доллар ошол. Түшүнүптүү Алмамбет Насырканович, сиздин эмеңиздерге толук жоопторду беребиз.